университетте Абдыган агай сындуу ардагерлерибиз, аксакалдарыбыз болгондугу үчүн да ошмунун кадыр бакыты, коомдук аброю бийик деп ойлойм. 26 сентябрда Ош мамлекеттик университетинде агартуу тармагына жарым өмүрүн арнаган Абдыган Абдувалиевдин 70 жылдыгы белгиленди. Кечеге анын мурда жана азыр чогуу эмгектенген кесиптештери, курсташтары, классташтары, шакирттери жана студенттери катышты. Алардын арасында калаадагы жогорку окуу жайлардын ректорлору да бар. Алгач Ошмунун ректору Абдувалиевдин ишмердүүлүгүнө токтолуп, кесиптеш катары билим берүүгө кошкон салымын белгиледи. Эл аралык байланыштар боюнча мамилелерди чыңдоого кошкон салымыңыз баа жеткис экендигин сөзүнүн башында белгилеп кетким келет. Устат катары сиз менин карьера жасашымыз үчүн салым кошконсуз. Сиз менен студент мезгилден баштап таанышпыз. Студенттик жылдарда эң алгачкы ушул таланттуу лектор, мыкты жетекчи катары эсимде калгансыз. Мааракеге карата Абдувалиевдин педагогикалык ишмердүүлүгүнүн 50 жылдыгына арналган билим берүүдөгү маалымат технологияларынын актуалдуу маселелери аталышындагы эл аралык конференция өттү. Ош мамлекеттик университетинин сыймыгы катары эмес, сиз окуткан бүтүрүүчүлөрүңүз, окуткан студенттериңиз Кыргызстандын эмес, башка жактардын баардык жактарында дагы иштеп, жакшы мыкты иштеп аткан эске алуу менен сиз кыргыз элинин сыймыгы катары агайыбыз экениңизди айтып коеюн деп атам. Сиз окуткан студенттер азыр биздин Ош мамлекеттик педагогика университетинде бир эжекебиз окуу жайыбызда ушул математика факультетинин деканы болсо, бир окуучубуз ошол жерде атайын информационный технология боюнча директор. Кечеге үй бүлөсү, бир туугандары, жакын санаалаштары да чакыртылган. Замандаштары анын эмгекчилдигин, адамдык асыл сапаттарын айтып беришти. Биздин үй бүлөдө эки бир тууган болобуз. Мен менен иним чет өлкөдө окуп, чет өлкөдө иштеп атат. Мен деле Москвада 15 жыл окуп иштеп, азыр биякта келип, биякта Кыргызстанга салым кошконго аракет кылып, ошону бизге үйрөткөн менин атам. Биз агам менен сыймыктанабыз. Ошол агамдын жөнөкөйлүгү, ар бир ошол туугандарына, ар бир үй бүлөнүн мүчөсүнө өзүнчө көңүл бөлүп, ошо мамиле жасайт да. Анан ошондуктан Абдыган акемдин баардык айылдаштары, туугандары сыймыктанабыз. Сыймыгыбыз биздин мындан кийин да ошо көп жашасын, ошо балдарынын жакшылыгын көрсүн. Ошо сыйлуу төрдүн ээси болсун. 1971 жылы студент болуп биринчи курска келсем, Абдыган Осмонович экинчи курста окуп жаткан мезгил экен. Дээрлик ошондон бери мына 50 жылга жакындап калды. Экөөбүз тааныш болуп, чогуу окуп, чогуу жүрүп, кээ бир маселелерди талкуулашып келе жатабыз. Абдыган Абдувалиевдин Ошмуда эмгектенип жатканына быйыл туура 50 жыл болот. Эл аралык байланыштар бөлүмүн көп жылдар бою жетектеп, университеттин чет өлкөдөгү жогорку окуу жайлар менен кызматташуу келишимдерин ишке ашырган. Буга байланыштуу мааракеге коңшу өлкөлөрдүн Оштогу элчилери да келишти. Алар Абдувалиевдин окуу жайлар аралык байланыштарды өнүктүрүүгө кошкон салымын атап өтүштү. Казак-кыргыз бауырлас эки эл арасындагы улуттук, тарихи кундулуктарды сактап, өскелең урпакты отансүйгүчтүк пен татулык, элжандылыкка тәрбиелөөдөгү аса кунду еңбегиңиздин ар дайым жемисин көре бериңиз. Тот неоценимый вклад, который он внес в развитие дружбы между Россией и Кыргызстаном, будут вписаны в книгу «Наша дружба». Это более 10 образовательных программ, совместных программ, которые открыли между вузами России и Кыргызстана. 70 жаштагы Абдыган Абдувалиев Жалал Абад облусунун Созак районунун Бек Абад айылында туулган. 1974 жылы Ош педагогикалык институтунун физика-математика факультетин артыкчылык диплому менен бүтүрүп, ошол эле жылы өзү окуган факультетте иштеп калган. Көп жылдар бою Ошмудагы кандидаттык диссертацияларды корготуучу кеңештин мүчөсү болгон. 2023 жылы президент Садыр Жапаров ага эмгек сиңирген кызматкер наамын тапшырган. Учурда жубайы менен 2 уул 4 неберени тарбиялап келет. Мээрим Айтмаматова, Нурсултан Бакай уулу, Ошму жаңылыктары.